Аллах ыраазы болсун, Бакай устаз. Ошо азанга тиешелүү суроо. Хадисте келет экен, азандын сообу ушунчалык көп, анын сообун билгенде силер аны талашып, айла калбай калганда чучу кулак кылып, анан гана азан айтмаксыңар деп. Ушул азан айтууну талашып дегендин түшүндүрмөсү кандай? Мисалы, бир киши микрофонду алып азан айтайын деп атса, экинчи киши жок мен айтам деп андан талашып алыш ушул хадиске киреби? Албетте, эми көпчүлүк жерлерде атайын мечиттерге дайындалган азанчылар бар. Алардан баягы орун талашып, укук талашкан туура эмес. Эгерде азанчы жок боло турган болсо, дайындалган бир кандайдыр бир мечит, ошондо адамдар келип, эртерээк келип, мен айтып калайын, биринчи азан айтайын деп, ушундай аракеттерди көрсө болот. Анан атайын дайындалган азанчы тургандан кийин анын укугун талашып, андан талашкан туура эмес. Аллаху алам. Кечиресиздер, дагы бир маселе калып калыптыр, ошону эстегенде айтып коеюн. Жана азан айтылып аткан убакытта адам баласы дуа кылса дагы, бул дуа кабыл боло турган убакыттардын орундары бири да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо имам Малик Муаттасында келген, Абу Дауд жана Дари менен Сунна китебинде келгендей, ошо эки дуа бар. Эки убакытта кылына турган дуа бар, ошол дуалар кайтарылбайт деген да. Кайсы дегенде, ошол азан чакырылып аткан убакытта, анан жанагындай мусулмандар дин жолунда урушка чыгып, душманга жолуккан убакытта, душман менен салгылашып күрөшө баштаган убакытта кылынган дуа деген да. Мааниси ушундай келет. Бул дагы ошо азан убагындагы кылынган дуанын артыкчылыгы. Ошондуктан ар бир мусулман ошого аракет кылып, дуа кылып жүргөнү жакшы. Жана азанды кайталап атып эле ошо менен биргеликте дуа кылса, бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген дуаларды, же өзүнө тиешелүү жеке дуаларды кылып калган болсо, дуа кабыл болуучу убакыттын бири азан убактысы. Мусулман баласы ушундай убакыттарды, ушундай орундарды колдон чыгарбаш керек. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, устаз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Балалуу болгондо азан айтылат го кулагыначы. Ушул тууралуу бир кыскача айтып бербосузбу? Уул бала болгондо, кыз бала болгондо экөө бирдей элеби же экөөнүн айырмасы барбы? Баракаллаху фикум, жазакаллаху хайран. Ооба, ушундай деп айткан кээ бир алымдардын ой пикирлери бар. Кээ бирөөсү айтышат, ушу жаш бала төрөлгөндө оң кулагына азан, сол кулагына икамат деп айтышат. Бирок менин билишимче, ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине таянышкан да, ушу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейнби же Хусейн экөө төрөлгөндө азан айткан деп. Бул хадис негизи недостоверный, даиф хадис да. Ошондуктан буга амал кылынбайт. Жөн эле адам баласы ат койгусу келсе, дароо эле азан чакырбай эле ат кое бериш керек. Аллаху алам. Жазакаллаху хайран. Устаз сурап жатышат, аял кишилер өзүнчө намаз окушканда, жамаат болуп намаз окушканда, ошондо коомат айтыш керекпи, үн чыгарып? Ошо жана маселени мен эскертип кеттим. Негизи ошол аял кишинин азан айтуусунда же икамат айтуусунда алымдардын ар кандай пикирлери бар экен. Мен азыр тактап, кайсы туура экенин ага жете элекмин. Ошол себептен айта албайм. Бирок ошону айтып кетпедим. Бул жерде баягы аялдардын азан айтуусу же икамат айтуусу бул эркектердин айтуусундагы деңгээлде эмес да. Эркектердики болсо баягы мустахаб бекем сүннөт экени белгилүү. Болгону аялдар уруксат берилеби, жакшы иш болуп саналабы дегенде алымдардын ой пикирлери бар. Ар кандай. Аны тактап туруп айтыш керек. Аллаху алам. Ассаламу алейкум, устаз. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Устаз, могу мечиттерде эме комат айтылып бүтө эле имам такбир кылып кулак кагып салат го, ошол кандай болот? Бул маселени дагы мен чын кандай экенин, кайсынын туура экенин айта албайм. Анткени кээ бир мынтип айткан алымдар бар да, эми кад камат салады, намаз уже башталды деген сөз да эми. Ошондуктан намазга кире берсе болот деп ошол себептен кылышса керек. Бирок дагы башка эмнеге таянып айтып атышат, аны билбейм, аны да такташ керек. Аллаху алам.
Жазакаллах хайран, Алла разы болсун. Устаз суроо берип турушат дагы. Жалгыз окуганда демек азан айтыш бул милдеттүү түрдө эмес экен да. Азанды айтпай эле окуй берсе болот экен да жалгыз окуганда. ооба, милдеттүү түрдө айтыш шарт эмес, бирок баягы айтып койсо жакшы, сооп. Жана Абу Саид Худри сахабанын айткан риваятын айтып кетпедикпи? Ошол азанды адам баласы угабы, же жин угабы, же кайсы нерсе укпасын, кыямат күнү ошо азан айткан адамга күбө өтөт да. Бул жакшы нерсе. Ошондуктан баягы айтып койгон жакшы. Эгерде айтпай калган болсо, ал күнөөкөр болбойт. Устаз дагы суроо, намаздын убактысы киргенде башында намаз окубай кичине убакыт өткөндөн кийин окуйт. Бирок ошол кичине өткөндөн кийинки окуган убакытта азан айта берсе болобу? Же азан уже башында айтылып калды да уже айтпай калыш керекпи? Эми адатта албетте азан айтылгандан кийин аябай көп узартпай эле окулат да. Эгерде баягы азанды айтып коюп, андан кийин көп, мисалы 1-2 саат өткөрүп, андан кийин азан айтылса, кайра айтылыш керекпи, айтылбаш керекпи? Муну айта албайм. Бул дагы алымдардын баягы өкүмдөрүнө, алардын айткан ойлоруна кайтып туруп анан карап туруп айтыш керек. Аллаху алам. Бирок адатта азан баласы айткандан кийин көп узартпай окуганы жакшы. Биз жанагы крепость мусульманина деген китепте азан деген разделде бөлүктө жана сиз айтып кетпедиңиз, дуа кабыл болот депчи. Ошол жерде азан менен жана ибадат башталганча деп коюптур да. Ошо ибадат башталганча деп биз коматка чейин дуа кылсак болот экен деп түшүндүргөнбүз. Андай эмеспи? Туура эмес түшүнүп аткан болуп атабызбы? Ошондо жана сиз азандан чегинен чыкпай дуа кылып калыш керек деп атасыз да, Сизге чоң рахмат. Сиз дагы бир ошо маселени эскертип кеттиңиз. Ооба, ошондой дагы хадис бар. Ошо ал өзүнчө дуа кабыл боло турган убакытта, азан айтылгандан кийин икамат башталганга чейин ал өзүнчө убакыт. Аякта дагы дуа кылып, намазда окуп дуа кылган жакшы да. Мен айтып аткам, бул азан айтылып аткан убакытта азанды кошо кайталап, ошо менен биргеликте дуа кылып калуу экөө тең болот иншалла. Экөө тең бар, жазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, биз деген сантехника боюнча иштейбиз да. Анан ар кандай кишилер чакырып калат биздичи. Эми мисалы арак саткан кафенин сантехникасын жасап калабыз, ушундай арам жерлерге барып калабыз. Анан ошол эле жер дайыма кардар болуп, дайыма чакырып турат. Анан ошондой жерлер кандай болуп калат? Ошол жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Алла разы болсун. Валлаху алам, бул маселеде мындай карайсыңар, эгерде ошол силер чакырып аткан дүкөн болобу же бир ишкана болобу, көбүнчө кылган иштери же товарлары арам болсо, анда андай жерге барганыңар болбойт. Эгерде көп нерсеси адал, анча-мынча арам нерсе аралашып кеткен болсо, насаат менен биргеликте даават кылып түшүндүрүп, анан өзүңөрдүн ишиңерди аткарсаңар болот. Аллаху алам. Алла разы болсун. Ошондо көпчүлүк менен азчылык деп эмнени түшүнөбүз? Мисалы азчылык деп тамеки сыяктуу нерсени, анан көпчүлүк деп арак сыяктуу нерсени түшүнсөк болобу? Жазакаллах хайран. Жок, аны эмес, ошо ичиндеги товарларын карап көрөсүңөр да, мисалы жалаң арак, спиртный саткан жерлер болот. Андай жерлерге барбаган. Бирок башка көп адал товарлар көп. Арасына арагы же тамекисин аралашып жибергендер болот да. Андай жерлерге барсаңар болот. Бирок баягы насаатты унутпаш керек. Анткени шарият кээ бир маселелерде ошо көп кайсы нерсе көбүрөөк болсо, ошого көбүрөөк басым берет. Аллаху алам. Жазакаллах хайран. Анан кийинки вопрос, азыр мурда сизге суроо бердим эле, ошо Ихсан деген кооператив боюнча. Анан анда сиз ошол видеосун көрүп, анан бул нерсе туура эмес экенин айтып өткөнсүз. Анан азыр дагы бир башка дагы молдолор менен, башка дагы ошол кишилерди сүйлөтүп, жанагы белгилүү Садыбакас Дөөлөтов деген кишини сүйлөтүп, ошол мына толук адал болдук деп
өзлөрүн жарыялап неме кылып атат. Ошол нерсени дагы бир сыйра изилдеп, анан сиз да айтып, элге айтып койсоңуз жакшы болот эле, Аллаху аалам. Ооба, мен ошо биринчи запистерин көргөм, анан ошо көргөндө эле түшүнгөм муну шариятка ылайыксыз экенин. Анан кийин дагы кошумча молдолорду алып келип биз адал жолго өттүк деп чыгарган видеолор бар экен, бирок ал кандай жол менен адал болду, кандай өзгөрүүлөр болду ал жерде баяндалбаптыр. Эң негизги нерсе ошол болчу да, ошону баяндамасы керек болчу. Бирок баягы адамдарга айта турган насаатым мындай маселелерде өтө этият болуш керек. Анткени көпчүлүк бул маселени жакшы түшүнбөй эле ошо шарият жолуна түшүп алышкан, ушундай соода жолуна түшүп алышкан. Анан шариаттык эреже менен кылып атабыз деп актана беришет. Ошондуктан ал жерге барганда негизги тактай турган маселелер бар да. Баягы кыскача илим катары айтып коеюн. Иншалла бул боюнча дагы иншалла жакын арада иншалла запистерде запистерге аракет кылабыз. Кошумча алардын дагы кандай баяндамаларын окуп туруп, тактап туруп айтабыз. Эң негизгиси ошондой кооперативтерге барган адамдар эмнени аныкташ керек. Алардын иши мындай да, эгерде ким кайсы бир кардар бара турган болсо, сага кандай үй керек деп болсо, кайсы үйдү алган атасың дейт. Көбүнчө алар үй менен иштешет. Анан ошо кардар ошо клиент өзү үйдү көрсөтөт да, могул үй деп. Ошол көрсөткөн убакытта алар алдын ала келишим түзүп коет. Ушуну сөзсүз аласыңбы, биз сага алып берсек аласыңбы деп макулдугун алып келишим түзүп коет да. Бул шариятта туура эмес. Бул деген шариятта соода болуп саналат. Алдын ала соода кылуу, адам баласы өзүндө жок мүлктү алдын ала сатып соода кылуу бул тыюу салынат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хаким ибн Хизам деген сахаба осуят кылганда өзүндө жок нерсени сатпаган деген да. Жанагындай кооперативдер ошол тамды көрүп, мен ушуну аласың деп туруп, алдын ала тигинден макулдугун алып, кол койдуруп алат. Кайтпайм деген убадасын алып алат да. Бул соода болуп саналат. Бул так туура эмес. Ушуга биринчи басым жасаш керек. Экинчи маселеси, үн жакшы эле угулуп атабы? Максат барсыңбы? Мага жакшы эле угулуп атат. Экинчи маселеси, ошол кооператив, ошол үйдү биринчи тиги менен соодалашпастан өзүнүн наамына өткөрүп, документально өзүнө өткөрүш керек, өзүнүн мүлкүнө өткөрүп туруп, андан кийин сатыш керек. Аны өткөрбөй туруп, тиги адамга сатып койгон бул туура эмес да. Мен башында байкашым боюнча алар ушул таамды аласың, ооба деп туруп эле дароо эле акчасын төлөп берип коет тиги таамдын ээсинечи. Мындайча айтканда, келген кардарга карыз берген сыяктуу эле да. Мына сенин ордуңа акча төлөп коюп атабыз, анан сен бизге бөлүп төлөп бересиң деген эле сүткорлуктун ачык айкыны да. Ошондуктан ушундан кутулуш үчүн сөзсүз түрдө алар өзүнүн мүлкүнө өткөрүп, сатып алып туруп, андан кийин ана тиги кардарга сатыш керек. Эгерде антпестен ал дароо эле акчасын которуп коюп эле жөн эле берип койсо, бул ал өзүнүн мүлкүнө өткөрдү, сатып алды деп эсептелбейт да. Бул сүткордун жолун ачат. Мына ошон үчүн эң негизги маселелер ушул, ушуну такташ керек. Барып калсаңыз да сурагыла, мына могу таамды көрсөтсөм, мен сатып алып электе, бул таам силердин мүлкүңөргө толугу менен өтөбү деп. Кайсы жол менен өтөт, кана гарантияңар барбы ушул нерсеге деп такташ керек. Анан алдын ала силер менен кандай келишим болот? Ошо мажбурий келишимби? Эгерде мен айнып кете тургансам кандай болот? Аны сөзсүз алышым керекпи деп ошонун баарын такташ керек. Анан ошондо эле алардын кандай соода кылып атканы билинет. Аллаху аалам. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум ассалам рахматуллах. Бир маселе болот. Эмне маселе? Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Намаз окуп таштап кеткен абалдабыз. Кайра баштаганга насаат айтып кетиңизчи. Албетте, намаз бул исламдын эң негизги түрктөрүнөн, балким биринчи күбөлүк келместен кийинки эле негизги түрк болгон бул 5 убак намаз. Ким 5 убак намазын оңдобосо, тургузбаса, бул эки дүйнөдө ал жыргабайт. Омар разияллаху анху айткандай, ким намаз
намазы кимдин намазы жок болгон болсо анда анын исламда акысы жок деген. Бул өтө коркунучтуу. Баягы намазды таштаган адамдарга айтылган сөздөр. Ошондуктан адам баласы коркуш керек. Бул дүйнөнүн жалган экенин сезиш керек. Эртең эле Аллах субхана тааланын алдына барып турабыз. Бул жалган дүйнөгө азгырылбаш керек. Адам баласы кандай себеп менен таштабасын, өзү акыл жүгүртүп карап көрүп, баягы анализдеп натыйжа чыгарсын. Адам баласы жатып, уктап, башка нерсе менен алек болуп өтсө деле анын жашоосу өтүп атат. Өмүрү өтүп атат токтолбостон. Анан адам баласы ошол эле ибадат болобу жана андан башка ибадаттарды аткарып Кудай Таала сыйынып өткөн болсо, анын дагы убактысы өтүп атат. Ал деле ошондой тездик менен. Бирок эч бир шек күмөнсүз намаз окуп, Аллах субханага ибадат кылып, өзүн арамдан сактаган адамдын убактысы утуу менен, жеңиш менен өтүп атат. Муну ушуну карап эле адам баласы ойлонсо болот. Баарыбыз тең эле кетебиз. Ошондуктан бул жалган дүйнөгө байланып алданбашыбыз керек. Адам баласы өзүн жакшы билет. Мисалы, ошо намаздан болобу, андан башка ибадаттан болобу, эмне нерселер тосуп атат. Кайсы себептер адам баласын арамга алып барып атат. Өзү билет да жакшы. Мисалы, кээ бирөөсүнүн жумушу себеп болушу ыктымал. Кээ бирөөсүнүн акчасы себеп болушу ыктымал. Кээ бирөөсүнүн телефону себеп болушу ыктымал. Кээ бирөөсүнүн аялы, туугандары, достору себеп болушу ыктымал. Ошонун баарын мусулман адам анализдеш керек да. Кайсы жакта мен кемчилик кетирип атам? Кайсы нерсе мага таасир берип, мени адаштырып атат деп. Анан аракет кылып, ошол нерсе кайсы жерден кемчилиги болуп аткан болсо, ошону таштап, ошондон алыстап, же болбосо оңдоло турган болсо оңдоп, анан өзүн ошо туура жолго салыш керек. Албетте бул жалкоолук деген бул өтө оору, бул жаман нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалкоолуктан коргонуп, Аллах субхана таала дуа кылган. Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касали деген дуа кылган да. Ошондо Аллах субхана таала дуа кылыш керек. Аллах таала мени алсыздыктан, жалкоолуктан сакта деп дуа кылыш керек, тилеш керек. Аллах таалага жалдарыш керек. Кадимкидей эле жаш бала бир нерсени ыйлап сураганда Аллах тааланы ыйлап сураш керек. Аллах таала мендеги оорчулукту, жалкоолукту кетир. Ыйманды, жакшы амалдарды, туура жолду, намазымды жүрөгүмө жакын алып кел, жүрөгүмө сүйкүмдүү кыл деп жалдарыш керек Аллах тааланы. Күнөө иштерди, жалкоолукту, арам иштерди жүрөгүмө жаман көрсөт деп Аллах таалага тилеш керек. Ошентип Аллах таалага ким жалдырап, анан ошо менен биргеликте дуа, ибадат менен биргеликте жанагындай кайсы нерселер ушул жалкоолук алып барып атат, кайсы нерселер намаздан тосуп атат, ошону анализдеп, изилдеп туруп, анан ошону таштап же оңдогон болсо, иншалла ошол адам жакшылыкка жетет. Эгерде баягы адам баласы көңүл бурбай жүрө берген болсо, же болбосо ошол намаздан именно тосуп аткан себептерин билип туруп, аны таштабаса, же болбосо аны оңдобой жүрө берген болсо, анда өзүнүн нафсисин ээрчип, баягы намаз ал үчүн өтө оор болуп, жалкоолуктун күйүнө түшүп кетет. Бул өтө чоң оору. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, адам баласы бир күнөө кылган болсо, жүрөгүнө кара так пайда болот. Эгерде аны тоба кылып, жакшы иш кылып кетирген болсо, жүрөгү тазарат дейт. Эгерде жөн кое турган болсо, ошону күбөй отуруп, анан жүрөгүн кара так каптап калат деген да. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан адам баласы кандайдыр бир күнөө кылар менен ошонун аркасынан дароо тоба кылыш керек, жакшы иш кылыш керек. Алла Тааладан кечирим сураш керек. Намазын таштап алдыбы, жалкоолуп каладыбы, өзү менен күрөшүп, намазын дароо тургуш керек. Андан башка жол жок, андан башка кечирим жок. Аллах субхана таала намазын таштап окуй албай жүргөндөргө өзүн хидаят берип, туура жолго сала берсин. Амин. Разы болсун устаз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен комат жөнүндө сурайын дедим. Куран намазды үйрөнүү дегенден жаттаганбыз да. Комат деген ар биринен 2 жолу айтат го. Ооба. Анан кийин экинчиси ошо байкелер менен үйрөнгөм. Комат Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах, хайял силах, хайял фла, кад камас силах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Ушундай деп үйрөнгөм да.
ошонун кайсынысы мындай достоверныйраак? Кайсынысы? Экөө жана сабакта айтып кеттик, бул экөө өтө эле туура. Экинчи сен айтып атканың ушул Бухари Муслимде келген, бизге белгилүү болгон азыркы Кыргызстанда мечиттерде айтылып жүргөн икамат бул дагы келген да, Абу Дауд Тирмизиде келген. Экөө тең сүннөт болуп саналат, иншалла. Колдон келсе экөөнө тең амал кылып жүргөн жакшы. Кээде мындай кылып айтып, кээде тигиндей кылып айтышкан жакшы. Аллаху алам. Алла разы болсун. Уруксатпы да бир суроо. Рухсат. Намаз окуп жатканда, имамдын артынан туруп уюп окуп жатканда зам сүрө менен Фатиха сүрө менен зам сүрөнү ичибизден окуш керекпи? Имам окуп аткан учур эки учур эмеспи? Кээде имам жарыя окуйт, кээде купуя окуйт. Мисалы Жарыя багымдат окуп намаз, шам анан багымдат анан шам куптан намаздарын жарыя окуйт. Ошол кезде угуп туруш керек, эч нерсени окубай кайталабай. Эгерде купуя окуп калган болсо, анда ичтен окуй берсе болот. Аллаху алам. Эми имам үнүн чыгарып окуп жатканда биз ичибизден окубашыбыз керекпи дейм. Ооба, имам үн чыгарып окуп атканда окубаш керек, ошо имамдын окуганын угуп туруш керек. Имам ичинен окуганда ошондо гана артында турган адам окуса болот. Түшүнүктүү болдубу эми? Эми түшүнүктүү болду. Эми биринчи менен экинчи рекеттерде үн чыгарып окугандан эми үчүнчү менен төртүнчү рекетте үн чыгарбай окуган кездечи? Ошондо үн чыгарбай калганда ичиңен окуй бересиң. Алла разы болсун устаз. Кийинки суроо Абу Усман Абдулкадир. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, жана суроого бир кайталап коесузбу, жана комат азан менен коматтын ортосундагы дуа кыла турган убакытты ошону жакшылап дагы бир түшүндүрүп берип койсоңуз, жакшы түшүнбөй калдык. Баракаллаху фикум. Биринчи жана азан айтылып аткан убакыт боюнча айта кетейин. Азан айтылып аткан убакытта айттык. Азанчы менен биргеликте азанды кайталап турган жакшы. Ошо менен биргеликте дагы адам бираз дуа кылса болот. Азан айтылып аткан убакытта. Бул дагы дуа кабыл боло турган убакыттардын бири. Жана ошондой эле азан бүткөндөн кийин коматка чейин, икаматка чейин аралык бар эмеспи? Ошол аралыкта дагы дуа кылса жакшы. Мында дагы дуа кабыл боло турган убакыттын бири бул убакытта. Ошону айтып атабыз. Азан бүткөндөн кийин азандын дуасын кылып, андан кийин намазга чейин кааласа зикир кылат, кааласа дуа кылып отурган жакшы. Анан ошонун ичинде дуа кылган болсо, бул дагы дуа кабыл боло турган убакыттардын бири. Аллаху алам. Баракаллаху фикум устаз. Жазакаллаху хайран. Ва фика баракаллаху ияка. Устаз сурап жатышат. Арак сатылган дүкөндөн демек продуктларды, башка нерселерди алса болбойбу, тамак аштарды мисалы? Боло берет, арак сатылган дүкөндөн өзүнө керектүү адал баягы товарларын алса болот. Эгерде мисалы ошол адамдын жашаган үйүнүн жанында эки дүкөн болуп калып, бирөөсүндө арак сатылбаган болсо, албетте баягы адал бизнес кылып аткан, жакшы ишке үндөп аткан адамга колдоо катары ошол жактан соода алган жакшы. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес. Ошол эле убакта адам арак саткан адамга барып насаат айтып, Алла тааланы эскертип, арамдан кутулууга жардам бергени ал дагы жакшы иш. Аллаху алам. Ана дагы эскерте кетейин, негизинен мусулман баласы кайсы жерде жүрбөсүн, кандай акыбал болбосун, оюнда, анын баягы гамында ушу Алла тааланын дини дайыма туруш керек да. Кайда жүрсө да ошону ойлоп жүрүш керек. Анан көбүбүз эле магазиндерге киребиз, дүкөндөргө киребиз. Анан көпчүлүк магазиндерде билесиздер, арак, арам нерселер сатылган. Анан ошолорду баягы кыяп өтүп жөн эле унчукпай кете бербестен, ар бир мусулман өзүнүн милдетин аткарып, кичине сөз болсо да, жакшы сөз менен болсо дагы ошол кишиге эскертип койгон жакшы да. Эми кечке аяка 5-10 мүнөт дават кыл, туруп ал деген маани эмес. Албетте алар бошой калышты. Бирок да бир-эки сөз айтып, магазинге жакшы магазин экен, көп адалдуу нерсе бар экен, мына ушу менен эле чектелип, Алла таала тыйган арактан айрылсаңыздар, акыретиңиз үчүн, өзүңүз үчүн жакшы, рызкыны адалдан гана талап кылыңыздар деп, ушундай ошого окшой сөздөрдү айтып,
мусулман адам баягы кайда жүрөсүн даават кылып жакшылыкка чакырып жамандык кайтарып жүрүш керек, эскертет. Бирде болбосо бирде адам баласы угуп ошо амал кылып калган болсо, ошол жакшылыкка чакырган адам үчүн канча деген сооптор жазылат. Мындай нерселер көп эле бир туугандарыбыздын ошо баштарынан тажрыйбаларын өткөн. Ошонун натыйжасында арак сатпай калган, тамеки сатпай калган магазиндер көп эле. Баягы салыштырмалуу көп ар кай жерде болсо дагы. Ошондуктан адам баласы дайыма ушундай жакшылык ишке чакырууну эсинен чыгарбай, дайыма амал кылып жүрүш керек. Жеке эле бул маселени эмес, башка жаман иштерди дагы көрүп калган болсо, ошолорду кайтарганга аракет кылыш керек. Жакшы сөз менен, адеп-акылык менен. Анткени ошонун аркасында көптөгөн жакшылыктар бар мусулмандар үчүн. Аллах разы болсун, Бакай устаз. Бир тууганыбыз сурап жатат. Замзам сууну уютуу деген барбы? Меккеден замзам суу алып келишет экен, анан ошол түгөнүп баратканда түбүндө калган замзам сууга үстүнө суу кошуп коюп коет экен. Эгер ушундай уруксат болсо, анын шарттары кандай? Мисалы, 1 сутка туруш керек деп айтышат, ушул туурабы? Анын кандай шарттары бар экенин билбейм, бирок адам баласы баягы эми суу менен сууну аралаштыра берсе эчтеке болбойт, эми адал эле нерсе, бирок ошо элге замзамды мындай сууга аралаштыргам деп бериш керек да. Бул замзам суу деп бербейчи. Анткени менимче бул баягы алдаганга жатып калат да. Ичип аткан адам бул замзам экен кадимкидей деп ойлойт да. Ошондуктан толук маалымат болуш үчүн бул аралашылган суу, замзамды кошуп койгонбуз деп эле бериш керек, чынын айтып эле. Анан адам болсо аралашса дагы баягы иче беришет да. Анан кандай шартта, анан 1 күн туруш керек экен, мындай туруш керек экен деген андай шарттарды билбейм. Мен суу аралашкандан кийин аралашып да, андан кийин иче берсе болот. Аллаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Сурап жатат, аялы менен күйөөсү экөө кара балтада иштейт экен. Анан бирок күйөөсүнүн үйү көлдө экен. Анан көлгө баргандан кийин ошо күйөөсү мен өзүм үйүмө келдим деп намазын толук окуйт экен. Бирок аялы көлдүк эмес окшойт. Ал мен сапардамын деп сапар окуйт экен. Касыр намаздарын кыскартып окуйт экен да. Ушул нерсе туурабы? Албетте, ал бир тууган эжебиз болобу, карындашыбыз болобу кылган туура эмес. Анткени ал аял киши турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн карамагында, күйөөсүнүн үйү каякта болсо, аялдын үйү да ошол жакта болот. Күйөөсүнүн 2 үйү болсо, аялдыкы да 2 үйү болот. Ошондуктан күйөөсүнүн үйүнө баргандан кийин кадимкидей намаздарды толук окуш керек. Эми буга чейинки кылган иштерди эгер билимсиздик менен кылып алган болсо, кечиримдүү, мындан кийин андай ишке барбасын. Аллаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Дагы сурап жатышат. Бир аял бир кызды, анан бир баланы эмизиптир кичинекей кезинде. Анан чоңойгондо ошол кыз менен бала бирин-бирине бир тууган болуп калат деген туурабы? Анан эгер мисалы экөө намаз окушса, ал имам болуп, атиги анын артында уюп намаз окушса болобу? Ооба, эгерде эркек бала менен кыз бала бир аялдын эмчегин эмишкен болсо, алар эмчекчеш бир тууган болуп саналат. Кадимкидей эле өзүнүн баягы карындашындай эле же эжесиндей эле мамиле кыла берет. Анан алдында хижабы жок жүрсө болот. Артына туруп намаз окуса болот. Мындайча айтканда бир тууган катары эсептелинет. Болгону баягы эмизүүнүн баягы шарият көрсөткөн шарты бар, ошол аткарылыш керек да. Эмизүү деген 5 жолу болуш керек. Мындайча айтканда бала эмип аткан бала эмчекти эмип, өзүнүн эрки менен толук эмип чыгарып, оозун эмчектен чыгарган болсо 1 болуп саналат. Ошондойдон 5 жолу эмиш керек да. Анан ошондо гана баягы эмчектеш бир тууганын өкүмү кабыл кылынат. Эгерде бир эле жолу же 2 жолу эмип койгон болсо, ал жанагындай бир туугандык өкүмдү бербейт. Ушуну такташ керек. Анан кээ бир убакытта мындай этият маселеси да каралып калат да. Мисалы, эмчектеш бир туугандар болот, бирок бири-бирин билбей эле чоңоюп калгандар болот да. Мындайча айтканда, экөөнү бир аял эмизип койгон же туугандар эмизип койгон, бирок кийин билишкен. Ага чейин бейтааныш бир туугандык сезимдер жок болуп калган бир туугандар болот. Булар этиятташ керек. Кээ бирөөсү туура эмес жолго түшүп кетишет да, бир туугандык сезим калбай калгандыктанчы. Ушуну дагы абайлап мамиле кылыш керек. Аллаху алам. Аллах разы болсун, устаз. Софу
Аллаяр деген дин, Софу Аллаяр деген дин Бадаул Амали деген акыйда китеби бар экен, ошону окуй берсе болобу дейт. Ал китеп жөнүндө менин маалыматым жок экен. Негизинен илим алып аткан адам айрыкча акыйда китептерин окуй да, ахли суннага белгилүү болгон Куран сүннөт менен сахаба табииндер менен сөзү менен далилденген китептерди гана окуш керек. Анан софи деп атабы же суфи деп айтабы билбейм бул жерде. Ал жакта суфилердин китеби болуп калса анда окубаш керек андай китептерди. Эң негизгиси тактап ошол китеби эмнеге чакырат, туура акыйдага чакырабы, карап илимдерден сурап алып туруп андан кийин окуш керек. Assalomu alaykum ustaz. Dagы bir суроо. Айта бергиле. Назратулла Абу Мариям, Абдурахим Абу Ибрахим деген адамдардын лекцияларын укса болобу? Экинчи кайсы деди? Абдурахим ким? Абдурахим Башпаев деп коет экен. Башпаев дегенби? Ооба, эми ал кишилер, ал илим талап кылуучу белгилүү ахли сунна менен белгилүү болгон адамдар. Жакшы сабактары, лекциялары бар, ошолордон угуп пайдалана бергиле. Экөө тең белгилүү адамдар. Алла разы болсун устаз. Алла разы болсун устаз. Сурап жатышат. Сахабалар динге киргенде ошол намаздарын окушту беле дейт. Алгачкы намаздарды, ошо каза намаздарды кайтарып окуш керек деген бапта сурап атышат го. Албетте адам баласы динге жаңы кирген болсо, ал ошол күндөн баштап исламдын амалдарын кыла баштайт. Ага чейинкилери ал адамдан талап кылынбайт. Кайсы учур болбосун. Намаз болобу, башка маселе болобу, динге жаңы кирдиби? Ошондон баштап ага исламдын парыздары жүктөлөт. Исламда келген талаптар ошол кезде талап кылынат. Ага чейинкилерине ал жооп бербейт. Аллаху алам. Азан тууралуу суроо. Эгер бир азан уксаң, жолдон барат, мечитке барат, бир азан уксаң, ошонун артынан кайталап дубасын айтып, анан жетсең башка жерден дагы азандан үнү чыгып калды. Ошол азанды да кайталап дубасын айтыш шартпы? Эгерде жолдо кетип барат, эки жолу азан айтылып калса, экөөнү тең кайталап койсо, жанагындай соопко иншалла жетет. Аллаху алам. Кээде адам мисалы өзүнүн окуп жүргөн мечити болот, ошол жерде отурса, ошол өзүндөгү чыккан мечиттеги азанды кайталаганы жакшы. Антпесе биз жакта эми кездешпесе, араб өлкөлөрүндө кездешип калат, бир учурда көп жерден мечиттерден азан чыгып калат да, анын баарына үлгүрбөйт. Ошондуктан өзү кайсы мечитте окуп жүргөн болсо, ошондо отурган болсо, ошонукун кайталайт. Аллаху алам. Эгерде мисалы үйдөн намаз окуп калса, анан алыстан азандын үнү угулса, ошол азан жетиштүүбү? Же өзү дагы үйдөн намазга азан айтып коюш керекпи? Өзү дагы үйдөн намазга азан айтып койгону жакшы, мустахаб. Үйдөн жалгыз окуйбу же үйдөгү жамаат менен окуйбу? Жанындагы мечиткине карабастан же башка мечитке карабастан өзү да айтып койгон болсо, бул мустахаб, сооптуу иш. Бирок жанагындай айткандай эле, эгер айтпай окуй бергенбиз, намаз өтө берет. Болгону баягы сооптон кургалат. Аллаху алам. Аллах разы болсун устаз. Ифтардын алдында, орозо учурунда ифтар кылганда дуа кылынат. Дуа кылып, анан мооз ачылат. Ошол Аллахка кайрылып дуа кылгандары болобу же бул бидатпы дейт. Ифтардын алдында ошо жеке дуа бар, ошо дуа кылган сүннөт дегени мен далилин билбейт экенмин. Ошондуктан айта албайм, дуа бар деп айта албайм да. Мен билишимче ата арналган ифтардын алдында дуа жок. Аллаху алам. Устаз, менде бир суроо бар эле да. 4 халифа бар го. Айта бер. Ошо 4 халифанын тең ошо бирдей эмесин кармангыла деген бар го. Кээ бирлери бар экен, ошо Абу Ханифанын эле эмесин карманабыз. Башкалардыкын, Абу Ханифаныкын ошо 100% карманабыз, башканыкына өтпөйбүз депчи. Ошол жөнүндө да бир айтып койсоңуз жакшы болот эле. Негизи 4 мазхабтын Абу Ханифаныкын эле кармана бербей, тиги Шафиникин же Хамбалинкин дастерин хадис ошондой болсо карманып кетпей деген жар бар экен да. Бир эле Абу Ханифаныкын карманган бул кандай деди эле, ошо туура эмесирээк болуп калат деди да. Ошол жөнүндө бир баян кылып койсоңуз жакшы болот эле. Албетте ислам дининин өкүмдөрү ошо Куран сүннөттөн алынып курулган. Анан адам баласы кандай маселе болбосун, ошо Куран сүннөттөн
Андан кийин ушу сахабалардын өкүмдөрүнө фатваларын изденип ошо дине карманыш керек. Албетте исламдагы 4 мазхаб, ошо 4 мазхабтын башчылары, имамдардын алардын өзүлөрүнүн орду бар, илимдүү чоң аалымдар болушкан, бирок аларды ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчип аткандай карманып, ээрчип, алардын сөздөрүн сүннөттүн катарына теңеген болбойт. Балким ошол адамдар өзүлөрү ушу элге дин жеткиргенде Куран сүннөт менен жеткиришип, Куран сүннөттү элге жеткирип жайышкан. Өзүлөрүнүн сөздөрүндө ачык эле сөздөрдү айтышкан эгерде, баарынын тең сөзү ушул мааниге кайтат. Эгерде алардын сөздөрү Куран сүннөткө каршы келип кала турган болсо, аны биздин сөзүбүздү таштап Куран сүннөттү ээрчи келе деп ачык айткан сөздөрү көп. Ошондуктан кээ бир илим албаган надан адамдар гана ошо бир аалымды кармаш керек, ошонукунун баары туура болот деген бул жалган сөз, илимсизден айтылган сөз. Бардык мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүн гана жалгыз ээрчиш керек. Ошо гана жетиштүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистери, калтырган осуяттары жашыруунда калган эмес. Баары тең ачык айкын жазылып калган. Болгон адам баласы издеп таап ошону окуш керек. Албетте жанагындай имамдардан, аалымдардын айткан сөздөрүнөн пайдаланып динди түшүнүү дагы бул дагы негизги нерсе. Бирок аларды эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга теңеген болбойт. Кыскасы ушундай, буга байланыштуу сүннөткө багыттаган канал аркылуу ошо Мухаммад Алла Тааланын элчиси деген сабак өткөнбүз. Ошонун 1, 2, 3 чыккан, эми калгандары да кичинеден чыга баштайт. Ошону башынан баштап окусаңыздар, болжол менен бир 9-10 сабакта анан ушул маселелер кенен каралып, кенен баяндалган. Ошол мазхаб маселеси боюнча дагы айтылып кеткен. Эгерде илим катары билебиз, тактап билебиз десеңер, ошол сабактарды угуп, баягы көңүл буруп түшүнүп алсаңыздар болот. Бул каналга деле жарыяланган 1-2-3. Кийинкилер да иншалла убакыты келгенде чыгып турат. Аллах разы болсун устаз. Устаз, уруксат болсо да бир суроо. Айта берле. Бул даватка 3 күн, 40 күн, анан 4 ай чыгуу шарттуу, ошол жөнүндө далил барбы? Мастурат жамаат деген кандай түшүнсө болот? Даватка 3 күн чыгуу, 40 күн чыгуу, 4 ай чыгуу дегенге эч бир далил жок. Муну Курандан да таппайбыз, сүннөттөн да таппайбыз. Сахаба, табииндер, керек болсо 4 мазхаб башчылары, имамдар эч кимсе айткан эмес. Бул жолду ошо 1926-жылы эле Мухаммад Ильяс Кандахляви деген индиялык бир киши ойлоп тапкан. Ошонун системасы боюнча курулган иш бул. Эч бир динге тиешеси жок. Бул бир адамдын гана ойлоп тапкан системасы. Ошондуктан буга амал кылган болбойт. Адам баласы сөзсүз эле даават кылыш керек, исламга чакырыш керек, бирок ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен чакырыш керек. Куран сүннөт менен, сахаба, табииндердин жолу менен чакырыш керек. Мастурат деген жамаат ошо аял менен биргеликте чыккан жамаатты мастурат жамаат деп коет. Үй бүлөсү менен барган жамаатты. Аллаху алам. Менимче ушу менен аяктайт окшойбуз. Кийинки жолугушканга чейин жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.